Biz bugün mına Batken olmasına Batken şaharındagı çegaranı bekömdөө жерине geldik. Bu жерде өтө татаал процесстерден кийин 2 жыл мурунда келип кеткем, ошондо бир аксакал мага айткан: балбак, балам, президентке айта бар, баарыңарга айтарым, Баткен маселесин чечпесеңер, Баткенде мындан ары кагылышып гана жүрүп отурабыз деген. Ошон үчүн президенти Садыр Нуркожоевичтин эрки менен, анын күчү менен элдик генерал Камчы Кадышевичтин эмгеги, күчүрмөндүүлүгү, мамлекеттик комиссия, жогорку кеңештин баарыбыздын эмгегибиз менен мына маселе чечилип, демаркация, делимитация иштери жүрүп атат. Ошол Баткендик аксакалга айтарым: аба мына биз сөзүбүзгө турдук, президентибиз дагы сөзүнө турду, биз жогорку кеңеш да сөзүбүзгө турдук. Мына Кудай буйрса Баткенибиздин чегарасы бекемделип атат. Мындан ары кырсык болбойт. Бекемделип бүткөндөн кийин өлкөбүз өнүгүп, Баткенибиз да өнүгөрүнө ишенебиз. Баардык кыргызстандыктарды куттуктайм. Кудай буйрса чегарабыз, өзбек-кыргыз чегарасы, тажик-кыргыз чегарасы чечилип,